Biraz süйлөп алып барганга аракет кылам достор. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Достор, Азаматты баарыңыздар эле тааныйсыздар. Азамат буга чейин бир да Калашниктен эч кимге бербей келе жаткан биздин бирден бир капитаныбыз десек жаңылышпайбыз. Капитан буга чейин көптөгөн ийгиликтерди көрсөтүп, өтө мыкты болуп келе жаткан бизде Мирлан деген жигит, 16 жигиттен бир да жеңилбей келе жаткан Мирлан деген жигитти жеңген. Буга бизге беттешүүгө чыккан Азирет деген жигит. Анда эмесе экөөнүн ийгиликтерин көрөбүз достор. Балким кимиси жеңеттер азыр алдында да көрө жатабыз жигитти. Анда эмесе экөөнүн тең ийгилик. Достор, ошентип Крут өзүн өзү мындайча айтканда бомба менен жардырды. Мындай шлеми же болсо брониги бир аз болсо да мындай жабыркап калган болсо өзүн өзү жардырууга болот. Биздин шартыбыз ошондой. Шарттарга бул туура келет. Бирок броник кийип же болсо шлем кийип ала турган болсок, ал биздин шарттарга туура келбей калат дагы, мындайча айтканда чыдабастыкка жатат. Достор, экөөнү тең ийгилик каалап калам. Алдында өзүңүздөр көргөндөй эле Азирет өтө мыкты кетип жатат. Кейжи Крут деген жигит өтө мыкты. Буга чейин көптөгөн жигиттер менен таймашып келген. Алдында көптөгөн утуктарга ээ болгон. Ой, ошентип Азаматты 7-1 эсебинде алдыга өттү. Алдыга жылып кетти окшойт. Достор, кандай дейсиздер? Азамат өз капитандыгын өзүн коргоп кала алабы, жокпу? Алдында дагы көрөбүз жигиттер. Мен башында өзүм байкагандай эле Крут деген жигит менен Азамат деген жигиттин беттешүүсүн келиштиргенден алдын баары бир Азамат алат го деген ойлор болгон. Бирок Крут өтө мыкты, мындайча айтканда киберспортсмен деп коелу, ошондой эле жигит экен. Байкаганыңыздардай эле отуруп туруп өзүнүн ылдамдык менен, өтө тездик менен, ылдамдык эмес, өтө тездик менен аракеттерди кылып аткан биздин Азирет деген жигитибизге ийгилик. 11 эсебинде бир алдыга жылып кетти окшойт. Өзүңүздөр көргөндөй эле достор, менин оюмча Аза бунусунда берип салды окшойт. Достор, мен көбүнчө Кейжи Крутту тартып атканымдын себеби, мени мисалы көбүнчө тартканда өзүңүздөр билгендей эле Крут Кейжини эгерде Аза атып отурган болсо, ошол учурда гана Азага мен видео тартканы барам. Көбүрөөк өлтүргөн адамга мен көбүрөөк ошол жигитти көбүрөөк тартканга болот. Ошол жигиттер. Ошентип алдында да күтүп калабыз. Кандай болот алдында? Ой, Азаны көрдүңүздөр. Аза деле өтө мыкты игрок болчу. Негедир ойногусу келбей атабы, же болсо Кейжи Крут өтө мыктылыгын көрсөтүп жатабы? Анысын бизге караңгы. Дагы көрөбүз жигиттер. Балким экөөбүз сүйлөшүп алгандыр. Аза, сен жеңиле берип койчу мага деген сөздөр менен болуп Бирок Крут деле жөнөкөй игрок эмес. Крутту деле мен көбүнчө таанып калам. Буга чейин көптөгөн финалисттерге мен вызов таштап чыгып көрөйүн деген ойлор болгон болчу. Мен көбүнчө ынабай жүрдүм. Эмнеге дегенде Крут өтө күчтүү игрок экенин мен өзүм башынан билет элем. Мен көбүнчө айтып кеткенмин, Крут, сен ойнобой эле кой турсаң болот. Анткени бир аз сенен караганда игроктор слабый. Ага чейин слабый оюнчулар бир аз болсо да ойноп алсын. Мисалы мына Азаны слабый деп айта албайм, бирок слабый эмес, өтө күчтүү. Доляны 4 менен кармага, Кыды деп коебу, Кыдыны 4төн түшүрбөгөн жигит. Өзүңүздөр ишенбесеңиздер, ушул азыркы ойноп аткан Азаны мындай өзүңүздөр эле көрсөңүздөр болот. Аты жөнүн жазып, долясына кирип, статистикасына карасаңыздар, 4төн түшкөн эмес бул жигитке. Өтө мыкты ойногон жигит. Бирок Крут андан караганда экесе жакшы ойногондугу көрүнүп турат. Ошентип 15-13 эсебинде бизде Кейжи Крут алдында кетип жатат.
Достор, сиздер көбүнчө көрсөңүздөр таңыркайсыздар. Эмнегедир Аза буга чейин көптөгөн играларда биринчи орунду алып, оюндарда, турнирлерде биринчи орунду алып келе жаткан. Бирок Курутка келгенде эмнегедир өтө катуу токтоп калды. Балким управление десек, балким управлениедан, балким пингтендир. Бирок экөөнө тең ийгилип калабыз. Бизге мындайча айтканда кызыгы жок. Чынында эле балким өзүнүн желаниясы менен бул играга катышып жатат. Достор, ошентип мына бизде Курут KG мына Кыргызстан боюнча ким көрүп аткан болсо өзүнү өтө мыктымын деп аткан. Долясы 4төн эмес 5тен түшпөгөн жигиттерди баарыңыздар чыгарып кеттим. Эгерде ушул жигитти ким жеңе турган болсо, мен ортого приз коем. Приз эң азы 200 сом болот. Анда эмесе, достор, сиздерге да ийгилик. Балким тааныштарыңарды чакыраттырсыздар. Завоевательде жүргөн 14-сезондун завоевательде жүргөн өтө мыкты игроктор бардыр. Баарын чакырып кетем, достор. Эмне дегенде, читер болбосо эле, бирок жеңет. Өзүңүздөр байкагандай эле буга чейин KG Курутту көбүрөөк тарттым. Читерлигин байкабайсыздар, просто өтө иштештиги, өтө мыкты иштеп жатат. Өтө тактикалуу жигит. Көргөнүңүздөрдө эле алдынан чыгып эле резко атып, өтө тездик менен өлтүрүп жатат. Азыр өзүңүздөр байкагандай эле бир 2-3 ок эмес, примерно 4-5 ок менен атып атат, бирок өтө тездик менен көргөнүңүздөрдө эле. Ой, ошентип Азаны көрүп атсыздар. Эгерде читер болгондо огу башка жака тийбей, же болбосо Азанын өзүнө тийип, Аза азыр уш турушта жыгылып калмак. Бирок Аза жыгылган жок. Эмнеге дегенде читер менен ойнобой атат. Чыныгы мыкты киберспортсмен менен ойноп жатат. Ой, тактиканы көргөнүңүздөрдө эле өтө мыкты. Аза башка жакты чоттоп аткан болчу, башка жактан эмес, өйдөдөн бир секирип атып түшүрүп салды. Ой. Караңыздар, секин атып, ой, ошентип мындай нерселер да болуп турат. Аза красавчик. Буга чейин көптөгөн ийгиликтер көрсөтүп жүргөнсүң. Бирок эмнегеде сенин капаланышыңа жана мындай неме болушуңа арзыбайт десе деле болот. Анткени сен буга чейин көптөгөн ийгиликтерди көрсөтүп келгенсиң. Сага болгон көптөгөн соперниктериң жеңип келгенсиң. Мыкты игроктордун бирисиң сен деле. Ошентип KG Kurut 23-6 эсебинде алдына жылып кетти. Бул да өтө мыктылык десем жаңылышпайм. Кимдир бирөө вызып таштайм же болсо ойнойм дей турган болсоңуздар, KG Kurutка вызып таштасаңыздар, өзүңүздөр да бир сынап көрөсүңөр болот, короче. Сөздөн да көп адашып кеттим. Оппа, көргөнүздөр эле өтө кызуу жүрүүдө. 7-23 эсебинде балким Аза оюнду таштап чыгып кететтир. Бирок Аза деле колдон келишинче жакшы ойногонго аракет кылып жатат. Мыкты игроктор эч качан артка тайбайт деген сөз бар да. Азаны көргөнүздөрдө эле канчалык жеңилсе дагы артка тайбай акырга чейин ойноп коеюн деген жигитти 1 мүнөт калса дагы акырга чейин ойнойм деген жигитти көрүп атсыздар. Өтө мыкты. Ошентип достор, 24-8 эсебинде Аза жеңиле калчудай болуп турат. Курут ошентип 24-8 эсебинде Аза бизде жеңилди. Аза ошентип АКМден 24-8 эсебинде жеңилди. Өзүңүздөр көргөндөй эле азыр М416 менен болуп жаткан учуру, М416 менен да бир көрөлү деген ойлор бар болчу. Анда эмесе экөө тең көрүп жатат. Достор, көргөнүңүздөрдө эле өтө мыкты жүрүүдө. 25-6 эсебинде Курут мындай жатканда Азаны дагы жеңип кетүүдө. Өтө мыкты игроктор көрсөтүп турат, достор. Бирөөлөр айтпасын деп атайын ушул М416 менен ойногондагы
киргизип коеюн деген оюм бар болчу. Бирөөлөр айтат, Акем менен ойнойт экен, Интер Роналду менен ойнобойт экен деген ойлор деле бар да. Акем болобу, Бирюл болобу, Гроза, Акем любой менен ойношо турган жигит. Анда эмесе ийгилик курут, сага сен красавчысың, алдыга да жанат дагы ийгиликтер каалап калабыз.